Эми Өзбекстандан Ысык көлгө келүүнү каалаган туристтер түз эле учак менен Тамчы айылына кона алышат. Тактап айтканда Ысык көл эл аралык аэропортуна биринчи жолу Өзбекстандан учак келип конду. 1 саат 20 минутаны түзгөн аба каттам аркылуу Тамчы айылына 200дөн ашык адам келип, алардын көпчүлүк бөлүгүн туристтер түздү. Туризмдин өнүгүүсүнө эшик ачып, достукка көпүрө болчу аба каттамынын алгачкы жүргүнчүлөрүн тосуп алууга биздин кабарчыбыз да барган. Таң эрте Ысык көл эл аралык аэропортунда Өзбекстандан Boeing 757 учагынын конушу күтүлүп жатты. Ошентип көптөн күткөн учакта өз нугу менен аэропортко келип конду. Бул Ташкент Тамчы аба каттамы биринчи жолу Кыргыздын Бермети Ысык көлгө 200дөн ашык адамды аба аркылуу алып келди. Мындай Ташкент Тамчы Ташкент аба каттамдары жума сайын бир ирет учуп турат экен. Каттамдын убактысы 1 саат 20 минутаны түзүп, эми өзбекстандык туристтер үчүн жакшы шарт түзүлдү. Өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрүү максатында ишке ашкан каттам дагы да уланып, Орусиянын Новосибирск шаарында да жүргүзүлө турган болду. Дагы бул рейс жөнүндө, аба каттам жөнүндө маалыматты берсек, туристтердин санынын көбөйүшү менен дагы бул баягы бир жумасына бир жолу эле эмес, дагы көбөйүшү мүмкүн. Ошондуктан бул жаңы перспективдүү биз үчүн багыт, перспективдүү туристтердин келе турган багыты. Ошондо бунун үстүнөн азыркы учурда иштейбиз. Кыргызстандын абасынын тазалыгына таң берген коноктор кере-кере дем алышып, чалкып жаткан көгүлтүр көлгө жетүүгө ашыгып жатышты. Встречают гостеприимно. Аябай сый менен тосуп алышты. Рахмат. Абасы, жаратылышы таза экендиги көрүнүп турат. Эми дагы келип эс алып кетүүгө жакшы шарттар түзүлдү. Дагы келем. Будем прилетать сюда, чтобы отдыхать. Мы с Ташкента прилетели. Биз Ташкенттен келдик. Көптөн бери келе элек болчумун. Ысык көлдү сагындым. Мына эми түз каттам ачылды. Эми дайыма келип турабыз. Мындай жагымдуу жаңылыкты ишке ашырууда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги менен биздин өлкөнүн Өзбекстандагы элчилигинин салымдары чоң. Андыктан эки тарап расмий түрдө жолугушуу өткөзүп, туризм тармагын биргелешип өнүктүрүү маселеси коюлуп, достуктун көпүрөсүн бекемдөөгө карата жылуу кептер айтылды. Открытие сегодняшнего авиарейса между Ташкентом. Мындай жагымдуу иштерди эки өлкөнүн сүйлөшүүлөрү аркылуу ишке ашты. Мындай кызматташуулар эми да улануунун үстүндө болот деп ойлойм. Ошону менен катар биздин өлкө Кыргызстан менен бүт тармакта кызматташууга даяр. Жана бул иштер аркылуу биз эки тарап ортосундагы мамилелер мындан да чыңалат деп ойлойм. Андыктан бүгүнкү ачылган рейс жагымдуу иштердин көпүрөсү боло алат. Мындай иштер муну менен эле чектелип калбайт дешет адистер. Башкача айтканда дагы Астана Тамчы, Астана жана Шымкент Тамчы аба каттамдарын ишке киргизүү үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Алишер Аскарбеков, Аскар Улан уулу, Коомдук биринчи канал, Ысык көл облусу.